Саламатсыздарбы, Рыспек жашасын YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кайрадан сиздер менен YouTube желесинде көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Сиздерге бүгүн баарыбыз сүйүп көргөн Чоочун киши 2 сериалын тартып жаткан учурдун кызыктуу окуялары жана кыйынчылыктары менен бөлүшөбүз. Кадр сыртында кандай кызыктар болот, баарыбызга кызык болсо керек. Биз менен бирге болуңуздар. Элдин баардыгы сүйүп көргөн Чоочун киши сериалынын негизги режиссеру ушул жак. Мына Чоочун киши сериалында кандай жаман көргөн кадрларыңыздар болсо ушул жакты урушсаңыздар болот. Толкунбек менен Жайнага жасала бербейди. Кандайсыз? Жакшы өзүңүз. Салттарыңыз жакшы? Жакшы, рахмат. Негизи баягы Чоочун киши бири аябай элге жакшы сиңди. Эмне себептен сиңди? Элге жакын болгон үчүн, элге жакын темаларды колдондук. Бул негизи китеп менен тарттык. Бул китепти Зура Сооронбаева жазуучу эжебиздин китеби менен. Бирок кинодо ошол элге жакын болгон темалар жана ошондой эле элге жакын болгон сезимдерди көбүрөөк чагылдырган үчүн мен оюмча элге өтүп кетти деп атат. Негизи Чоочун киши экинчи сериалда эле баш каарман Жайна менен Толкунбекпи? Элдин баарын кызыткан. Негизи баш каарман биринчисинде деле Жайна, Толкунбек, Зыйнат болчу. Зыйнат. Мунусунда деле ошол үчөө бар. Үчөө тең. Кадрдан алыстабайт. Ар дайым кинонун бир ичинде чаңгудун кылып жүрүшөт. Бар да? Бар бирок. Негизи баягы жумуш бүткөндө кыйлай салып калсаңыздар керек, Ооба да. Албетте. Эртең менен таңкы саат 5-6-дан баштап кечке чейин. Эми мен го кээде съемкага чыгып турам. Бирок бул жакта команданы эртеңден кечке тынбай иштешет. 2 ай чарчайт го. Сиз ушо кээде чыкканда деле нарда ойноп отуруп алып турбайсызбы? Жок, кээде баягы эме болот да. Даярдык учурда эмне кылышыңды билбейсиң. Анан операцияларды күтүп, же техникаларды күтүп турганда кээде ойноп коем. Мына ушундай сонун көрүнүштө сиздерге Чоочун киши сериалынын экинчи бөлүгүн сиздерге сонун кылып чагылдырып тартып берген жаныңызда оператор отурат. Албетте бул кишини сериалдан көрбөйсүздөр. Жана ошондой эле ушул сериалда 100% эмгекти ушул кишилер кылат, сен жаңылышпа. Ассалам алейкум, кандайсыз? Салам. Жакшы. Жакшы, рахмат. Съемка кандай болуп атат? Съемка эми жакшы. Бизге биринчи сезон тарткандан кийин экинчи сезону баягы команда баары бирибизди билебиз. Анан бир семья праздникке чогулгандай эле күндө баарыбыз чогулабыз, иштейбиз. Негизинен жакшы. Чоочун киши биринчи бөлүгүндө өзүңүз тарткансыздар. Ооба, биринчи бөлүгүндө өзүм тарткам, экинчи бөлүгүндө тартып атам. Мындай кылайлычы. Сизди эми баягы тасмалардын акырында баягы жазуулардан көрүп калабыз да. Өзүңүздү толук тааныштыра кетиңизчи ушул жерде. Эми мен Жуманазар, оператормун. Жана ошондой эле университетте сабак берем, операторлук чеберчилик боюнча. Анан көп кинолорду тарткам. Кайсы тасмаларды санайлычы? Аябай эле көп, бирок эми акыркыларынан айтсак, Аяш 1, Аяш 2, Аяш 3, Напарниктин экинчиси, Такибай 2, Курьер. Дагы толтурат негизи. Караңыздарчы кандай тасмалар, биз негизи баягы Аяшты эң баягы кассовый тасма деп эсептейбиз. Ошол тасманын баарын сиз тарттыңыз. Ооба, үчүнчү. Негизи ушул баягы көрүүчүлөргө айта кетеличи, художник-постановщик деген эмне жумуш кылат? Кызык болсо керек баарына элечи. Мен деле ушул художник-постановщикти билет экенмин, бирок эмне жумуш кылышын билбейт экенмин. Элдин баары эле художник десе сүрөт тарткан деле элестетет. Биздики ошо кино тармагында биз ошо костюмдар менен, реквизиттер менен, фон менен, декорация менен сүрөт кадр тартабыз да. Мисалы бир жакта актер турса, ар жагында фон бар, биз даярдайбыз. Ал жөн эле келгенде эле даяр болуп туруп калбайт да. Ошонун баарын даярдап чыгыш керек болот. Бул жакта машина туруш керек, свет туруш керек, столба туруш керек, биякта от күйүп туруш керек, биякта түтүн чыгып туруш керек дегендей. Биякта ат өтүп кетиш керек. Ошонун баарын биз уюштурабыз да. Анда жумушуңуз такыр эле кыйын экен абайке, сиздики, Билем. Ошо жай сиз айткандай көрүнбөйбүз, бирок жумуш көп. Биринчи сезонго караганда экинчи сезон өзгөчөрөөк. Кыйынчылыгы да өзгөчөрөөк, кыйыныраак деп айтпайм. Өзгөчөрөөк. Сюжети да өзгөчөрөөк. Сюжети өзгөчөрөөк. Биринчиге караганда экинчиси кызыктуураак болобу же биринчисинен эле ошону менен токтотуп коюптур деген сөз болобу? Сизге сурай берейинчи. Эми ал көрөрмандар калыс немесин айтат, көргөндөн кийин билинет, айта албайм. Бирок менин өзүмдүн оюмча экинчи сезон кызыктуураак болот деп ишендирип кетет. Тагыраагы баягы Толкунбек саламатка эмне алып келди? Толкунбек саламатка бир аз элге жакыныраак кылды го дейм.
элдер бир аз бул Толкунбекти ойногон деп анан атымды саламат экенин билбесе дагы бирок Толкунбек деп билишет. Жүзүмдү таанышат. Болдубу чочун киш сериалынан кийин элдер Толкунбекти жек көрүп бетине айткандар? Аябай болду. Көп эле болду. Бирок мындай болду. Менде баягы социалдык баракчаларда мага бир башкача сын пикирлерди, кээ бирөө ачуу сөгүп, жаман сөздөрдүн айткандар болгон. Бирок жолукканда, жүзмө жүз көрүшкөндө такыр башкача мамиледе кино сон болуптур, жакшы ойноп турсуңар деп башкача кабыл алышат. Баягы билбейм, адамды же жүзүнөн көргөнгө өзгөрүп кетеби, ушундай. Бул эки жүздүүлүк деп эсептейсизби же бир аз көңүлгө караган, баягы көңүлчөктүк деп эсептейсизби? Көңүлгө карагандыгы билбейм, мындай. Көңүлүн орто албайын дейт го дейм, жанында жүргөндө. Алыста жүргөндө бар бир да. Айтып кое берейин деп. Негизи бир интервьюңузда көргөмдө маданият менен эле биз спортто эле өнүп турсак дүйнө жүзүнөн жакшы эле таанылмакпыз депчи. Чочун киши сериалын көрүп туруп, суктанып туруп, ушуну казак тилине, өзбек тилине которуп, ошолорго деле көргөзүп салсак эмне болот экен? Жок дегенде дүйнө жүзүнө болбосо дагы өзүбүздүн Орто Азияга таркатып салсак. Эми ошо YouTube'дан казактар, өзбектер көрүп эле атышат. Анан бирок ошолордун тилине которуп, барып ошолордун чоң телеканалында көрсөтсөк андан да жакшы болмок. Бирок бул боюнча азыр кыргыз сериалы өзү иштеп атат болуш керек. Мен ошондой пландар бар деп укканмын, ошол башка коңшу өлкөлөргө дагы чыгарабыз деген. Балким чыгып калат аякына. Анан бир интервьюңузда айттыңыз, мен өзүмдүн продюсерлик жөндөмүм жакшы экен, ошону билип калдым акыркы учурда деп. Буга чейин жана айтып өтпөдүмбү? Тасмалар тартып жүргөнсүз, өзүңүз режиссерлик кылып жүргөнсүз. Болду, только продюсерлик кыласызбы мына өзүңүз? Жок, азыркы учурда продюсерликтен алек болуп атам, бирок өзүмдүн кыялымдагы бир чыгарма бар. Ошол чыгарма көптөн бери мындай жүрөт да могул жакта. Козгоп коюп. Ошону тартышым керек деп, эми ага өтө чоң каражат керек. Жаңыл мырза баарына эле белгилүү чыгарма. Ошо Жаңыл мырзаны тартам деп кыялданып жүрөм. Буюрса, ал күн да келип калар. Режиссер өзүңүз болосуз. Ооба. Бүгүнкү сменада кандай кызыктуу окуялар болду, жана ошондой эле канча смена болду жалпысынан съемка, кадр? Бүгүн аябай оор съемка болду жана, аябай узун болчу. Анан биздин башка каарманыбыз Назбике өзүңөр байкаган чыгарсыңар. Кош бойлуу турбайбы? 7 айлык кош бойлуу, азыр аябай кыйналып атат. Ошону эми общий пландарда көрсөтө албадык. Көрсөтсөк да эптеп жашыранга туура келди. Анан бир аз иштегенден кийин эле чарчап калат, эми түшүнүктүү эле нерсе. Негизи эле ушул экинчи сезон тартылып атканда ошол жагынан бир аз мындай Назбике дагы, биз дагы бир аз кыйналып атабыз. Себеби каалагандай эркин, кенен тарта албай атабыз. Курсак билинип калат экен. Ошону жашырганга аракет кылып атабыз. Демек, экинчи бөлүгүндө Назбайдын кош бойлуу экени билинбеш керек. Билинбеш керек. Эми балким мындай караганда эми кээ биркилер көрүп деле атпайбы, ушундай видеолордон алдын ала көрүп атат. Туура түшүнүп коесуздар. Эми аны туура түшүнүш керек деп ойлойм. Биз эми мүмкүн болушунча жашырганга аракет кылып атабыз. Ийгилик, чоң ийгилик. Сизге да рахмат. Көрүп эле, угуп эле, кубанып эле жүрө берели. Силердин эле кылып аткан эмгегиңерге куттуу болсун, кыз балдар. Бүгүнкү күнүңөр куттуу болсун. Рахмат силерге. Чочун киши сериалынын бүгүн 100-чү сменасы тартылып бүттү. Команда, ура! Балалыктын бактысы, балдар үчүн жакшысы, Mommy baby мерими, бал уйкунун ачкычы, жайык кушы көзүндө, күлкү жайнап жүзүндө, Mommy baby мерими, бөлөй берген сүйүүгө. Mommy baby, эне сүйүүсүндөй жумшак. Чочун киши сериалында бизде 3 негизги каарман бар. Бул Толкунбек, Зыйнат жана башка каармандын бири Жайна. Жайнаны ойногон биздин актрисабыз Назбике Айдарова. Мен Назбике менен иштешкениме аябай кубанычтамын. Мен бек айтып кое берейин. Көрдүңөрбү? Айтып кое берейин деди.
Анан биз биринчи сезондо аябай жакшы иштешкенбиз. Экинчи сезондо да аябай жок, тилекке каршы эмес эле жакшы иштешип атабыз. Мен башында Жайнаны сценарийди окуганда, сценарий жазып аткан учурда бир-эки моменттер болгон. Жайна персонаж боюнча. Бирок ошол съемкада мага өзүнүн вопростору менен, түгөнбөгөн вопростору менен тажатып атып, анан ушул ролду образды чыгарган Назбикеге мен терең ыраазычылык билдирем. Дагы иштешебиз деген үмүттөмүн. Көрөбүз. Мен да кубанычтамын. Назбик менен иштешкениме. Биринчи сезонго салыштырмалуу экинчи сезондо кандай кыйынчылыктар болчу? Актриса мененби же негизиби? Актриса менен. Мындакта болуп атат кыйынчылыктар. Аха дейсиз. Нервный тик болот го муну. Биринчи сезонго караганда экинчи сезондо жеңилдиктер болду деп айтсам болот. Анткени биринчи сезондо кээ бир нерселерди мынтип подробно түшүндүрүп, сүйлөшүп, обсуждать этип, талкуулап чыгара турган болсок, экинчи сезондо уже персонажды экөөбүз тең бирдей тааныган үчүн, билген үчүн полуслово түшүнүшүп иштешип аттык. Ушунусу менен жеңил болду. Ооба. Сизде? Биринчисинде образ мындай ачык айтылган эмес, көп жерлерден эми таанышып келаткан болчубуз Жайна менен. Анан кийин бул жакка келгенде, экинчи сезон башталганда дароо эле баштап кеттик. Мурдага окшоп, читкага барып, кайрадан эме кылып, бул кандай, эмнеге мындай болду деп андай суроолор жаралган жок. Биринчи сезондо элдин бардыгы Жайнаны жакшы көргөн, экинчи сезондо бир аз жаман көрөбү? Кылыктары болобу ошондой? Балким болушу мүмкүн деп ойлойм. Ооба, болушу мүмкүн. Кээ бир нерселери кызырды кайнаткан жерлер болушу мүмкүн, бирок мен оюмча биринчи сезондо Жайнаны сүйүштү, экинчи сезондо сыйлашат деп айтмакмын. Сиздин оюңуз? Мен оюмча дагы кыжырга тие турган мындай учурлар болуп калышы мүмкүн деп ойлойм. Анткени азыр эле элдер эме кылып атат. Жайна мындай кылыш керек деп өздөрүнчө айтышып атат да. Ар ким ар кандай ойлойт го. Бирок режиссердин каалоосу боюнча эгерде башкача чечим болуп калса, адамдарга жакпай калышы мүмкүн деп ойлойм да. Биринчи сезондо элдердин бардыгы жакшы көрүп күттү, экинчи сезон биринчи сезондо басабы? Оор суроо. Ооба. Көрөлү, чыксын, көрөбүз. Эл тараза, эл сынчы көрөбүз. Бирок шок болушат дейм. Шок болушат. Эл күтпөгөн нерселер болобу, окуялар? Болот. Достор, урматтуу көрүүчүлөр, биз Чоочун киши сериалынын азыр тартуу учурундабыз. Кичине тааныштыра кетели. Бул жак биздин костюмерный. Биз өзүбүз менен каяка барсак ала жүрөбүз. Биякта биздин бардык персонаждардын кийимдери сакталат. Биздин костюмерлер ушуларды эпизодко жараша бизге кийинтет. Биякта бут кийимдер бар, баш кийимдер бар, формалар бар. Азыр биз техникаларды колдонуп атабыз, ошон үчүн бул жак азыр бош. Рейлс, кран, дрон баарын жакта сактайбыз. Анан сырткары художниктин мондай өзүнүн колунан жасалган, Төлгөбек байке өзү жасаган немелерди колдонобуз. Экинчи сезондо кыйынчылыктардын бирөөсү бул Жайнанын кош бойлуулугу болду. Назбикенин, Жайнанын эмес, Назбикенин кош бойлуулугу болду. Анткени персонаж сюжет боюнча боюнда жок болот. Бирок Назбикенин боюнда бар болгон үчүн биз аны көрсөтпөй, жашырып тартканга, анан курсак чоңойгончо эртерээк тартып алганга аракет кылдык. Ошол жактан эле бир аз кызгалаттык болду. Негизинен кыйынчылык болгон жок. Анан ошо азыр мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Жайнанын мен Жайна деп көрүнүп калыптырмын. Назбикенин үй бүлөсүнө ыраазычылыгымды билдирем. Күйөөсүнө саламатка. Менин жолдошумдун аты Саламат. Менин жолдошумдун аты Саламат. Саламатка. Үй бүлөсүнө, ата энесине, кайын журтуна дагы баарына ыраазычылыгымды билдирем. Анан эсен-аман көз жарып алгыла. Өмүрлүү бактылуу болсун. Ошо. Эме Саламат тура алса болобу бул жагына? Конечно. Осыны кадр чыгарышкан да. Бул жастык алып коюм же. Ортосунда сиз болуп туруңуз эме? Муну алып койсок жакшы болот эле. Жастык го. Жаздык байке да. Съемка учурунда кыйынчылыктар болдубу?
негизи? Кош бойлуулукта. Ооба болду. Кээ бирки жерлерде чарчап калаттым. Биз башында сүйлөшкөндөй болбой калды. Бат эле тартып бүтөбүз деген. Андай болбой калды. Дагы созулуп кетип, кичине өзүм ден соолугум боюнча кыйналган учурлар болду деп айтсам болот. Бирок ошо кыйынчылыкка карабай кээде мен билбейм, боюнда бар аялдар мындай болот го. 4-5 саат эле чарчап калыш керек да. Бирок мен кечирим сурайм, Назбикенин үй бүлөсүнөн, бирок 12 саат съемка кылганга туура келип калды. 12 сааттан ашыгыраак иштеттик кээде. Ооба. Бирок кызыктуусу эми кээ бирки актерлор келишет да, эпизодный эмелерге келгенде баары эле жайна азыркысында да төрөйбү, кимден төрөйт деп ойлошкендер болушту. Бул жок, жайнаныкы эмес, мен өзүмдүкү десем. Назбикен деп ооба. Анан баш каармандар негизи бири-бирин түшүнүш керек дейт го. Кимиси сизди көбүрөөк кыйнайт баш каармандардан? Саламат эле Назбике. Актер катары кыйнабайт экөө тең. Назбике менен Саламат катары. Көңүлүнө карабайт да сай? Жок, көңүлүнө карабай эле. Жок, көңүлүнө карабай эле мен айтам. Ооба, мындай кээ бир моменттер болот, кыйнаган. Ал кандай, өздөрүнүн маанайы жок кезде. Профессиональном плане мени кыйнаган болгон эмес. Экинчи сезондо да болгон жок. Биринчи сезондо болгон дейт. Кайсы экен? Бирок эми кээде болуп калат. Эми адам болгондон кийин мүнөзү болот да. Анан болуп калат, жашырбайм мен, көңүлүнө карабайм. Көбүнчө ал мүнөз менен болот, болуш керек деп коет. Анан кечээ биз укканбыз, сиздин кош бойлуулугуңузга байланыштуу аябай көңүлүнө карап, баягы Голливудтун актерлорундай эле мамиле кылтабыз деди да. Негизи капачылыгыңыз жок командага. Кайсы Голливудта? Какой именно? Кана Голливудта? Билбейм. Эми Голливудта эмес, бирок аракет кылып аттык. Кандай болду билбейм, бирок аракет кылып аттык. Голливудта. Биринчи сезонго караганда, экинчи сезондо мени мындай аябай эле эркелетишти деп айтсам болот. Чарчап кетсем, келишип эле кыздар келишип, суу ичесизби, кофе ичесизби, эмне ичесиз деп эле сурап калышатты. Анан Вишня көп жегенин айтты. Ошо эме талгак болоттун. Ошол нерселерди алып келип беришатты. Мен эмеге мөмө жемишке аябай талгак болоттум да, анан кийин эмне кааласаңыз ошону алып келип беребиз деген учурлар болот да. Ошого аябай ыраазымын. Биз да ушул кыргыз эли үчүн экинчи сезонго кош бойлуулугуңузга карабастан тартылып бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Жалпы команда, Ооба. Чоң ыраазычылык Назбикеге. Бул жак чолпон. Биздин линейный продюсер. Биздин сүйүктүү эжебиз, актрисабыз Сайра эже. Кандай салтасыз? Жакшы. Кечки тамакты жеп атат Сайра эже. Кечки тамагыбыз. Токмоктун эң краш жигити. Кутман менен иштешкениме кубанычтамын. Кутманды мен эркелетип торпеда деп коем. Биякта неме жок. Жок деген сөз жок Кутмандын сөздүгүндө. Анткени мындай кылыш керек десе, давай, мындай кылыш керек, давай, мындай кылыш керек, давай. Чечилбеген маселе жок. Жак Нурлан байке. Баары билебиз. Кандайсыңар? Нурлан байке. Соктор жакшыбы? Жакшы байке. Кандай сөзүңүз? Чай ичебиз, тамактанып атасыз. Нурлан байке Толкунбектин атасын аткарат, Мансурду. Биринчи сезондо баарыбыз көрүп, көпчүлүк биздин көрүүчүлөрүбүз айтып калышат, неге балаңызды уруша бересиз деп. Буга бар айтып кеткен. Экинчи сезондо да уруша бересиз деп. Төлгөбек байке биздин постановщиктердин бири, художник-постановщик, сүрөтчү. Жаркын босс, биздин шеф, экинчи режиссер. Ошол съемочный площадкадагы болгон кыймыл-аракеттин баарын контролдойт. Бизге постановщиктерге комфорт берет. Съемка учурунда комнатанын полный тишина деп коет, ошондо тынч болуп телевизордо дагы ушундай тишина көрүп калышат. Суук жок көрүп калышат мынакей.
Мынакей съемка учурунда бул жакта жолтоо болбойлу деп актер актрисаларга биз жолтоо болбой подсъемка даярдап бердик. Эми сиздер менен чогуу азыр бул жакта актер актрисалар менен бир аз баарлашайлы. Съемка учуру кандай болуп атат? Бул жакта азыр режиссер бул жакта задача берип атат. Ушул жанагы ар бир сөздүн жатташ керек, даярдаш керек. Насирдин байке ушул жазылгандай чыгыш керекпи сөздөрдүн бардыгы? Же өзүнүн чыгармачылыгына жараша кете береби сүйлөгөндө? Негизи ар ким ар кандай иштейт. Бизде ошо тексттин маңызы берилсе болду, мындай эмеге сценарийгедеги жазган текстке көп байланбайбыз. Мисалы, кандайсың деп суроо берсе, жакшы деп жазылган болсо, болот, шүгүр деп койсо деле эмес да. Айырмасы жок, а? Сиздер кандай ойнойсуздар? Өзүңүздөрдүн ой жүгүртүңүздөр мененби же бул жакта жаттап туруп аткарып атасыздарбы? Эми текстке байланбайбыз биз деле. Ар бир жазылган сценарийдин негизинде образына жараша өздөн чыккан сөз болсо ошол менен кете беребиз. Ошол өзүңүздөрдөн чыккан сөздөр наоборот мындай ишеничтүүрөөк болсо керек. Ар бир эмен өзүнөн чыккан сөз багыраки таза дегендей да мындай чыныгы эме болот да. Сөзгө бекем кармалып алсак дагы болбой калат да. Жасалмасы жок. Ооба, бирок эми сөзгө сөз жасалгандан сөзгө сөз маани бериш керек да. Сон Жээнбек байке, жеңес менен бул экинчи сезонунда сиздер көбүрөөк катышасыздарбы же биринчи сезондо азыракпы? Бирге караганда көбүрөөк болуп калдык кичине. Биринчи сезон көргөнбүз, биринчи сезондо ошо азыр эле качып калгансыздар. Демек экинчи сезондо сиздер актуалдуураак болосуздар деп жамашпайм. Кудай буюрса деп атабыз. Ошо футболкаңызды кайра алмаштырып атканыңыздан байкап калдым. Ошентип атышат. Сөзгө көп окшойт. Алмаштырып атышат. Албетте муну бар тамаша. Бул видео азыр канчанчы съемкаңыздар болуп атат бул жерде эртеден бери? Эртеден бери эпизод деп кое алсабыз, азыр экинчи эпизод бүттү окшойт. Мен билгени. 7-ден бери 2 эпизод бүттү. Жок. Менин келгенден кийин, мен түштөн кийин келип калдым мен. Сиздикичи саламат. Меники так 7-де, мен 7 эмес, түндө бияка калып калганмын ушул үйгө. Именно ушул локацияга. Анткени биз кечинде кеч бүткөнбүз, анан эртең да ушул жерде болот дегенден үйдөгүлөрдөн албетте уруксат сурап калганбыз бияка калды. Ушул жактан эле ойгон, ушул жакта эле жүрөбүз. Үйдөгүлөр уруксат берип жатканга бербесе барбакпыз үйгө. Негизи экинчи сезондо Зыйнатты көбүрөөк жакшы жагынан көрөсүздөр деп бир күнү режиссерибиз айта кеткен. Канчалык деңгээлде чындыгы бар? Мен билбейт экенмин, ал сыр бойдон эле кала берсин. Анткени спойлер болуп кызыксыз болуп калат. Буюрса китеп окугандарга деле кызыктуураак болот го деген ойдомун, анткени китептин такыр башкачараак да болушу мүмкүн. Заманбап болупчу, ошон үчүн көргүлө. Демек, бай китептегидей эмес. Бир аз өзгөртүлгөн жерлери бар. Ооба. Сыр кылып турайлы, бирок өзгөртүлгөн жерлери бар. Кечээ мен съемкага баратканда автобус менен келатмын, автобус менен жүрөм. Анын алдына отуруп алгам. Бир апа келди небереси менен. Алтын кандайсың дейт. Жакшы, өзүңүз кандайсыз десем. Көрүп атам, экинчисин тартып бүтүп калдыңарбы деп. Анан мына азыр баратам ошака, 2-3 күн калды буюрса десем. Күтүп атам, китебин тим эле тытып окуганбыз. Анан буюрса күтүп атабыз. Азыркы тартып атканыңар китептен да кызыктуу болот атат. Азыркы заманга ылайык кылып, эгер мурункудай кылып тартсаңар, анда мындай күткөндөй эле мындай кызыксыз болуп калмак го деген ойдомун деп айтып атпайбы? Аябай ыраазы болдум да. Бул негизи актуальный тема да. Бул деген мурунку заманбы, азыркы заманбы, бул болуп эле аткан иштер да. Бул жөнүндө аябай көп обсуждение кылабыз го негизи, бирок толкунбектер түгөнбөй атпайбы эң башкысы. Бул толкунбектер ар заманда болгон, а? Азыркы заманда да толкунбектер бар да. Ошол жана китеби чыкканда аябай ушундай актуалдуу болуп, элдерин көп алып окуган экен да. Азыр тасмасы чыкканда да аябай актуалдуу болуп, чындыгында көрүүчүлөр көп тасма. Көп окуп баштадым. Жаштар. Мен бир нерсени эметтим да, бир нерсени байкадым. Ошол мен именно чочун киши биринчи сезону чыгып, аябай жакшы талкуу болуп, көп көрүүчү топтоп атканда, мен баягы сейилдеп каласың, семьяң менен сейилдеп каласың, анан көчөлөрдө китеп саткан жерлерде мен чочун киши деген китепти көп көрүп аттым да. Кинодон кийин дагы кайра бир сатыкка чыгып, китеп окугандар көп. Анын арасынан эле мен досторум арасынан, аяштарыбыздын арасынан деле экинчисин күткүбүз келбей эле китебин окуп салдык дегендер да болду да. Демек, ошондойлор боло турган болсо, экинчисин күткүбүз келбей эле китеп окуп салдык дегендер болсо, китептегидей эмес. Дагы бир жолу эскертип кетейин. Өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Анан дагы
кай жерде тартылган, кантип тартылган, ошол сиздерге кызыктуу болсо керек. Баары бир бэкстейдждерди көрүп атсаңыздар керек, мындай фильм сыяктуу Медиастар деген баракча бар, ошол жерден эмне кандай тартылып атат, баары эле кызык. Могу ким болду экен? Жаңы сиздер мисалы китепте силер өзүңөрчө бирөөнү элестетесиңер да. Ошол каармандын жүзү кандай болот экен чындыгында деп ошону сериалдан караса көрүп аласыңар. Жаңы каармандар көп. Биздин баш каармандардын бири Жайна Назбикеге бул эмеде съемка учурунда аябай көңүлгөнө карап ушундай эме кылып даярдап турдук деп кош коюлуп турбайбы? Зинатка кандай мамиле кылды? Жалпы процесс жумуш билбейм. Мурун кандай болсом эле азыр деле ошондой. Эч кандай өзгөрдү эле. Эч ким аярдабай элеби? Деп койсуң. Жок, баары жакшы. Биз негизи өткөн жыл эле команда бирибизге аябай көнүп алганбыз. Анан бир юбилейдей ойлоп мынтип эле тарсылдап эле жүрө беребиз, ошо. Бирок бир дагы бир чындыктар да бар да, эми калп айтпай айтыш керек. Баягы чарчаганда 60 сен эмес мен болуп атпайбы 60-күн деген билдирет мисалы. Анан эми болот. Аябай ынтымактуу командабыз, эми чумдукпуз, бири-бирибизди сүйөбүз, үй бүлөбүз деп да айтпайбыз, урушабыз биз деле, кадимкидей эле урушуп кетебиз, таанышып кетебиз. Ыйлайт кыздар. Мына жаркын. Жумуш иш үстүндө урушкан бул жакшы нерсе да. Иш үстүндө урушкан. Эми бул мындай өз ара урушпайт да барыбырчы. Жумуш үстүндө урушат. Жумушка тиешелүү. Бул жакшы нерсе. Нерсе кошо кетейинби? Мисалы бияк кайда атпайбы ушундай чарчырт болуп кетип атат деп. Бияккы сменасы чын эле бышып калды, жакшы элечи. Меники көп смена болгон жок да, ошол себептен мен мындай толук кандуу чарчадым деп айта баштан аяк жүрөм ошо. Ооба, мунуку билбейм, бир 50 күндөн ашты. Меники бир 30 Анан бир интервьюңузда айткан экенсиз го, салам. Эме деген экен го. Съемкада ошентип жүрүп калабыз үйдө, кечке чейин съемка болуп бир үйдө депчи. Анан тааныбыз да Аскарбек экебизди, жолдошуңузду. Чалып сурап калат экен Салмактан, жеңең кандай жүрөбү жакшы деди. Сурап атам? Чота монусунда сураган жок, эмнегедир. Чалган жок. Ишеничтүүрөөк болуп калды анда биринчи. Ишеничтүүрөөк эле, ооба. Кинонун результатын көрдүм, биринчисинде жакшы болгон экен. Ал негизи Саламат менен иштешүүгө мага аябай ыңгайлуу. Анткени биз таанышпыз, бала кезден бери чогуу таанышпыз. Мисалы, башка актер болсо чындыгында мен билбейм, тартынып же башкача ойномок белем, мынчалык зыйнатты ача алат белем, билбейм. Мен партнерума рахматымды айтам. Негизи группалашып алып каласыздар? Жок, бунун да бар. Биздики көп. Бир жаш улумун, экөөбүз Токмок, экөөбүз Чүйдөн, жана Токмок деген шаарында экөөбүз чогуу окуганбыз. Экөөбүз тең ошол бир жерден болобуз. 16 жаштан бери таанышпыз. Азыр мен 29га, бул 28ге чыкты. Где-то 10 жылдын аралыгы болуп калды. Тааныш болуп жүргөнбүз. Анан музыкальный да окуганбыз экөөбүз тең. Анан карабайсың, буйрук экен да, мисалы ал жакта да чогуу, анан училищеда Кыргыз драма театрында да чогуу окуп туруп, анан кайра бир чоң кинодо чогуу ойноп атабыз. Ошо 2-жыл кетип баратат. Мынчалык узакка созулат деп мен эч ойлогон эмесмин. Сон анан негизи баягы ушул чочун киши темасы чындыгында бардыгыбызга эле кызыктуу. Ушул элдерге эмне үчүн мындай бирөө ажырашып кеткен, анан бирөө менен бирөө жүрүп кеткен тема кызыктуу. Эмне себептен деп ойлойсуздар? Менталитет го дейм. Мен жом. Бул деген кандай десем эми бул деген всемирный бир көйгөй деп ойлойм да, мындай баарында бүт дүйнөгө бир маанилүү окшош, билбейм, ушундай деп ойлоп атам. Мындагы олтуруп жайыраак сүйлөгөндө балким чечмелеп көрөрбүз, бирок мен ушундай ойлойм да. Бул жакын адамдарга жакын тема, ошон үчүн деп ойлойм. Кошуласыз. Менталитетке деп ойлойм мен. Биздин өлкөгө тиешелүү болсо, эгер менталитет, анан бул чыгарма бизге чейин эле жазылган да, биз планда жок эле жазылган. Анан аякта башка заман болчу, аякта мындай интернет деген нерсе жок болчу, көп сөз менен тарачу, көп. Анан кийин ошо менталитет деп эле ойлойм, бирок менталитет биздики эмнеси менен жакшы, бул биз мындай ыймандуураак элбиз деген ойдомун да. Анан азыркы учурда Кудайга шүгүр, жаштар дагы, башка үй бүлөлөр дагы үй бүлөсүн бекем сактап, баалап, ушинтип келе жатышат буюрса. Мисалы, азыр айтып атпайбы, аталардын заманы болуп атат деп. Мисалы, көбү
ата жок чоңойгондо, мисалы мен деле ошол катарга кирем, ата жок чоңойгом да. Азыркы заман аталардын заманы деп аталар балдарын бөпөлөтүп, эркелетип, үй бүлөсүнө эле мамиле кылып, мисалы белек алып келип ушундай мен азыркы заман мени аябай кубандырат. Анан ойлойм, Талкынбектер бар, калган да 2 каарман бар, Жайна деле, Зинат деле, бирок жакшы каармандар көбүрөөк го деген ойдомун. Азыркы заманда жакшы каармандар көбүрөөк үй бүлөсүн бузгусу келбейт, бирок эмнегедир ушул темага чындыгында кызыга беришет. Баягы тиги эме болуп кетип, ажырашып кетипи, тиги менен жүрүп кетипи деген тема бар да. Анан балким бул өзүнүн үй бүлөсүндө бир кичине чымчып өтүп кетет болушу мүмкүн. Ошол себептен кызыктырат. Мисалы, жогой мен күйөөм жапжакшынакай эле, мындай жолго барбайт болчу дегендер көп болсо, анда мындай нерсеге ишенбейт болчу. Анан негизи баягы 1-сезонунда жашыруун Толкунбек менен жүргөн Зинат, 2-сезонда бул жерде байкап калдык. Бир үй бүлө менен чогуу сүйлөшүп отурасыздар. Демек, көбүрөөк эпизодуңуз бар жакынсында. Ошону айта албайм, анткени биздики Жайнаныкы өзүнчө болот да съемкасы, меники өзүнчө айткан, мен кийинчерээк кечирээк келдим. Анткени Жайнаныкын биринчи бүтүрүп алышты, анан мен убакыт саатка байланыштуу ошондой. Анткени алар аны тартатканда экөөбүздүкү бир сцена жок болгон үчүн мен да жүрө албайм да жанындачы. Ошол себептен кимдики канча экен билбейт экенмин, кандай болот, монтаж дагы болот алдыда буюрса. 12 серияга мисалы бул тарткан съемканын баарын эле бир келтирсе 12 сериядан ашат го деген ойдомун, бирок 40 жерин кыркып, 40 жерин кыскартып, анан монтаждап силерге сонун берилет го деген ойдомун. Жаңы ырлар жаңырышы мүмкүн. Билбейм, буюрса алда эле кызыктуу болот го деген ойдомун. Ошо. Көргүлө. Анака достор, дагы болсо съемка учурундабыз. Сөздү тартап калдык. Негизи съемкада жолто болгон жаман көрөм да. Өзүңүздөр даярданып чакта аткарып калсаңыздар да, соо берген жок. Анан сиздерге суроо, Кыргызстан эгемендүүлүк алганына канча жыл болду деп. 33 жыл болду быйыл. Буюрса площадка чыгабыз деп даярданып атабыз. Жакында 33 жылдыкты площадтын жаңы ремонту менен өткөзөбүз деген ойдобуз. Репетицияга катышып атат да булчу. Ошол точно билим кылдырып. Ал жагы. Буга чейин тамашалап атканбыз ошол теманы. Негизи Жемек беке. Съемка учурунда ушундай кайгылуу тасма болсо дагы съемка учурунда тамашалашы ушундай болуп турбу? Сөз да. Кайгылуу кетпечи? Жок, андай болбойт. Бизде эми биздин алган билимибиз ошол да. Кайгыра турган жерде кайгыр, күлгөн жерден күл дейт. Анан эшиктен кайгырып алып, бияка келип ошо кайгыңды көргөзбө, же болбосо бияктан кайгырып сыртка чыгып туруп көргөзбө деп да. Канчалык багыраки ичиң уйгутуу болуп күйүп атса дагы, эгер сага ошондой роль болуп калса, ача турган роль болсо ачыш керек. А сен кайгыңа эмең ал эл түшүнбөйт да мисалы. Мейли спектакль болсун, мейли кино болсун эл түшүнбөйт. Ошо, биздин съемкабыз башталып тур. Уруксат берди. Бошогонду айтып койгочу, Бошогонду айтып койгочу. Съемкачный процесс даярдап койгон жеринен кичине тартып алып кетишпедик, анткени чындыгында биз жолто болгубуз келбейт съемка учурунда. Бирөөдөн жумушун баалаш керек да. Сериалда жеңөз менен чогуу тартып атасыздар. Ошол да жеңөз. Чынбы жеңөзбү? Жашата чындыгы айтчык. Окшошпой айтам. Көп ушун сурайт да. Чиле аялыңбы деп. Ой, чиле келинчи. Мен кыздың экен деген, муну кыздың экен деген дешет да көпчү. Анан кээде кубанып калам, жакшы аял алган окшойт. Ошо жакшы аял алып, сиз кайтаңдар жашап кеттир деп. Жеңөзгө кылчу. Анан негизи баягы кайсы тасмаларда чогуу тартылгансыздар? Үй бүлөлүк биринчи чочун иштеби? Жок. Буга чейин дагы Руслан Акын тарткан дагы Агай деген сериалда көрсөз. Неге сиз башка эжелер менен тартылганга жеңең уруксат бербеби? Жок, наоборот, мен башка актердер менен көп партнер болом да. Анан ушул экемеде мен атайын өзүм айылымды алачы деген. Сенби же режиссер барбы? Ар бир тартып аткан фильмдин режиссерлоруна, жасап аткан сценаристтерден көз каранды болот да. Анткени ар бир сценарист, ар бир режиссер мен ойлойм, ошо жазып аткан кезде, сценарий жазып аткан кезде кайсы актер болсо ошону көрүп жазат да. Ошого ылайыктапчы. Анан такыр бошобой калса айла жок. Албаштырат. Болбосо ошо көбүнчө режиссерлор, көбүнчө сценаристтер ошо көстөгөн актерлордун
Негизи экөөңүздөр бир жерде иштейсиздер, ооба, бир театрда. Кайсы театрда? Бакенгард театрында, жаштар театрында иштейбиз. Негизи канча жыл сүйлөшүп, үйлөнгөнүңүзгө канча жыл болду? Мага аябай кызыктуу болуп кетти да, ушул мелодрамачы. Ушул суратчы. Эме эң туура сурат. Эң туура. Экөөбүз 2003-жылы үйлөндүк. Анан көп сүйлөшкөн жокпуз. Мен анда училищада жаңы окууну бүткөм. Мен бүткөндө жеңеңе тапшырып калды. Экөөбүз 2003-жылдын сентябрында тааныштык. Ноябрдын аягында башкашып алдык. Атайын Чочун киши сериалына тартылабыз деп ошондо таанышкансыздар, Эми Чочун киши деген эмес, бирок маңдайыбызга жазыптыр. Чоң рахмат. Ийгилик силерге. Рахмат. Бир эле учурда азыр башка күн тартып атышат. Бул жакта Зинат башка кийимин кийип келди, Толкунбек, бул жакта Жээнбек байкелер баардыгы башка кийимдерин кийип келишти. Бул Турциядан кетип атканыңарбы же келип атканыңарбы Зинат ошондо? Мен билбей атам. Башым айланып кетти азыр мага режиссер түшүндүргөндөн анан. Бул кайсыл учуру мына режиссер деп аткан алдыңызда? Ошондо Турцияга кетип аткан учурубу? Кетер астында. Кетер астында. Жана келген учуру болчу, а? Ооба. Келген учур. Бул Турцияга кеткенге чейинкиси. Азыр башка каарман жок. Шундай эмес, Амат байке. Азыр биз эме музыкальный моментин тартабыз, клиповый жерлерин. Баягы үнүн жазбайбыз. Ошол абалды эле тартабыз да, состояниени тартабыз. Бул эме подсъемка кетет, да? Ошондой деп койсо болот. Музыкальный момент деп коебуз биз. Ошондой айтабыз да. Негизи азыр чындыгында актерлор кымбат, убакыт кымбат, ошон үчүн убакытты үнөмдөп ушундай бир эле учурда 2-3 күндүк, 4 күндүк тартып аласыздар да негизи эле. Кээ бирлер ойлошу мүмкүн да, баягы кинонун башталгандан аягына чейин ошентип тартат экен депчи. Жок, биз бир актёрдукун негизи бир келгенде бүтүргөнгө аракет кылабыз. Бизге ошондой шарт коюлат да. Жалаң ош актёрдун немелерин бир күнгө коебуз да. Мисалы, ортодон 1 жыл өтөбү, 3 жыл өтөбү, бирок ошол күнү тартып бүтүргөнгө аракет кылабыз. Бир күндө, мен азыр Кыргызстанда негизи биз белгиленген бир убакыт жок. Мисалы, мончадан мончага чейин иштейбиз, мончадан мончага чейин болуш керек деген биз актерлорубуздун энтузиазмы менен, командабыздын ошо каалоосу менен 18 саат, 19 саат, 20 саатка чейин иштеген күндөр болот. Бир смена деген биз 20 саатка чейин созулуп кетет. Анда биз азыр канча эпизод тарттык? 20 эпизод тарткан күн болду окшойт, Бирок 20 саат дегенде мээ чарчап калса керек, мындай адам өзү чарчабаса деле мээ иштебей баштаса керек, көз ачып турган менен, Болот, андай да болот. 20 саат бир күндө мээ чарчайт экен. Мээ чарчайт, Мен мисалы бүгүн эртең менен таң атпай 5-те көлдө съемкада болдум. Саат 10:30 бүттүм дагы жолдо келип, анан бияка тартылып, азыр кийим алмаштырып, чыктым да үстүнө кийим алмаштырып туруп, кайра кирип, маяка келатып, үстүнө чыгып кеттим. Кайра үстүнө келип, үчтөнгө жетип, мен үстүнө бармак, кайра келдим. Мен чарчап атат окшойт да. Анан актер, актриса болуп калгансыздар да, ушинтип жыргамак экенсиздер, жана 5 бармак жеп отурган, азыр эле блинчиктер, завтрак. Канча жолу дасторкон алмаштырылды негизи бул жерде? Ошо буюрса 3-4 жолу алмашылып кеттик го, Өтөдөн бери андан тышкары биздин командабызда бүгүн жакшы күндө келип отурбуз, съемкасы жакшы күндө болуп атыптыр. Шеринен үстүнөн чыктык, жакшы буюрса. Негизи бирок жыргатты жедирбейт да, азыр начали стоп деп атат. Бүткөндөн эле жеп алабыз. Ойнап аткан учурда жеп алыш керек. Ойнап аткан жерде токтоп турчу деп. Ушундай кызыктуу болот негизи съемка жүрүп. Бирок 20 саат деген мен чындыгында аябай көп элестетип атам да, 20 саатты. 20 саат, 23 саат. Бир күндө бул целый. Ар кандай кетет, Ушундай кызыктуу болушу мүмкүн, бирок по-любому мээ чарчап калса керек. Ошон үчүн кыйноо деп айтылган да. Бекерден айткан эмес. Бекер Чоң рахмат. Кадр 1, дубль 2 биздин бүгүнкү сиздерге болгон закаты ушул баягы за кадром видеобуз соңуна чыкты. Насирдин байке чоң рахмат. Сиздерге рахмат. Ушуңуздарга ийгилик, дайыма кыргыз элине ушундай Чочун киши сыяктуу сериалдардан дагы көп жаратып, кыргыз элинин баягы жүрөгүнөн орун алган сериалдардан жаратып жүрөңүздөр. Айтканыңыз келсин.